Çalımdan algan yerim yok. Ben hak menetimi tapkan ben. Akşam işenizi verçi. 3 yıl жүргем орыстардың мусорын теріп менен. Моша керек білем айтқаншы. Керек болса ма? Мына әрбір үй билөз. Каждый второй кредиті бар. Біреу мигрант де. Бізге қачан де. Азыр не болса эле асыл талипа мошенниктердің өркүндө өскөн заман экен бул жамандачы. Айтыңызчы, укуң барбы же жокпу? Эчке деген жок, наракка тур. Алмам телефон. Пока не надо. Çalımdan algan yerim yok. Ben hak menetimi tapkan ben. Akşam işenizi verçi. 3 yıl жүргем орыстардың мусорын теріп менен. Следственный начальнигине Асылбек деген байкеге кирдим, ага түшүндүрүп айттым, Асылбек байке, эмне бул? Өзүңүз айтпадыңыз беле депчи. Ал өзү айткандай, мен под контролем алам депчи. Бир да жумуш жүргөн жок дедим. Тампырат үчткен аны 6 бала алып келген, мен 4 балам бар, жашмын. Мен алдым. Акчаны мен таап берген менетим өзүм. Азиз мен сага азыр. Ар бир мага көчөдөн келе аткан ар бир айтып атты. Ишиң болду, үйүңө сен жана алдан калган баласың деп ар бир менден сурап атты. 10 мартта, 9 мартта мен видеом соцсал тамактарга чыгып кетти, аябай жайылып кетти. Кыргызстан боюнча бардык элдер көрдү деп эсептейм. Неге дегенде ар кимиз чалат, туугандар чалат, Москвада иштеген бардык тааныштар чалат. Анан бул резонанс новость болуп кеткенден мага өзү премьер министр, министрдин өзүнөн мага балдар келип кайрылышты. Эмне болду, кандай проблемаң бар, көйгөйүң бар, эмне кылайлы, кандай жардам берели деп өзү мени алып барып Гуурга алып барды. Гуурдун начальниги өзү мени принимать этти, полностью арызымды жаздырды. Ошо күндөн бери 15 күн өттү. 15 күндөн бери бир да иш кылган жок, ишенесиздерби? Бир да иш, эч кандай жыйынтык жок. Мен прокуратурага кечээ 4 күн мурун эле келдим, 5 күн мурун. Келип прокурордун өзүнө кирип, арыз мунум айтып, ушундай деп замны эме берди эле. Эми ишти алып бар, эмне баланын арыз мунун бардык ук деди эле. 4 күндөн бери бир экс жана подельниктерди дагы эле суралбай жатат. Эч жылыш жок эч кандай. Асыл Талиповдон алган квартира Асыл Талиповдон мен алгам, ошо квартира алгам, мен $47,000, $47,400 алгам. Менде ошо чек, бардык эмелерим бардыгы бар. Ортодо мен посредник боюнча айтпаган себеби, баягы эмеде подельниктер боюнча айтпаган себебим, неге дегенде бул жашыруун иш деп мен айтпай эле кой, пока ал изин жашырып берет деген. Эми мен азыр айтышка туура келди. Ал жөнүндө да азыр жашырып берет деп ким айтты? Ошол жакта мага барганда ошентип айтты да, то есть мени алып барган адам айтты, жанагы министрдин эмесинен кайрылуусунан келгенден кийин Гуурдан мага бир адамды кошуп, Октябрьский РОВДга бардык, ошол жактан заявление толтурдук, жана башка иштердин баардыгын түшүндүрүп айтып берди. Мынча күтүп тур деди, 10 күн ичинде сага какой-то бир жыйынтык чыгарып беребиз, же болбосо жана эмелерди. Негизи 10 күн ичинде өзү карап бериш керек экен. 10 күндөн уже кайра да 10 күнгө созду. Азыр 15 күн өттү, эч кандай бир дагы мен мындай канаат албаган жокмун да алардын жообуна же бар иштеген ишинечи. Мен аракет эч кандай жок. Мына мен азыр айтам, неге дегенде Кыргызстанда азыр билбейм, например, бирөөнү барып бирөөнү ура кой же бирөөнү тоноп койсоң эле сразу камаласың. Каякта мошенниктер жүрөт бу жерде. Мени алдаган, мага үй берем деп жана голый эчтеке жок мага эмени саткан. Например, документ эч кандай документ ала албайт, үй жөн эле турат. Билбейм, ал бирөөнүн үйүн мага саткан да, ортодо мындай айтканда мошенниктер, жеткен мошенниктер. Ким сатып атат ошондо айткан? Ошо мен айткан боюнча Бектенов Нурбек. Бектенов Нурбек деген айткан эмесмин, мен мурку мен чыгарылышымда айткан эмесмин. Бектенов Нурбек деген бул Асыл Талиповдун оң колун иштеген замы. Анан жана Замиров Кылыч деген тоже Асыл Талипов менен буга чейин иш кылып жүрүптүр. Бир нече ишти. Бул сотрудник, бывший сотрудникпи, азыркы учурда деле сотрудникпи, мен билбейт экенмин. Пускай аны тергөө иштери эметсин, изилдесин, ким кандай эме экенин. Ошолорун алгам, ошолордун тузагына түшүп калгам. Негеден алар экөө саткан мага. Анан жок нерсени мага сатыптыр. Азыр мен ошо боюнча кайрылып жатам негизичи. Мен ишимди негизи резонанс новость деп баары эле айтты, о, сен ишиң тез эле эмет беребиз, тигип беребиз, эч кандай эметпе, кабатыр болбо, тигин чыгарабыз, буну чыгарабыз. Андай азыр мен иш көргөн жокмун. Бардың аяка? Бүгүн бардым, бүгүн бардым, ошол жакта жүрдүм. Следственный начальнигине Асылбек деген байкеге кирдим, ага түшүндүрүп айттым, Асылбек байке, эмне бул? Өзүңүз айтпадыңыз беле депчи. Ал өзү айткандай, мен под контролем алам депчи. Бир да жумуш жүргөн жок дедим. Чалсаң эле Азаматка мен күнүгө чалам. Азамат эмне болду, суралдыбы тиги эмелер. Десем, о, ана чалып атам, мына чалып атам, следственный порученияларын тиги бердим дейт. Эч кандай майнап жок, суралбай эле, дагы эле суралбай келип жатат. Ошон үчүн биздин үнүбүз угулбайт окшойт азырчы. Мен азыр мына сиздер менен чогуу азыр прокурорго киребиз, эмне деген жообу аткенбиз, замына тапшырды эле биздин Аман деген байкеге. Бул баягы видео жумушум боюнча жолугушуулар болду. Акиматта анан сен Асыл Талиповдон жолуктуң беле? Мен Асыл Талиповго жолуктум. Асыл Талиповго жолукканда мен алганда эч кандай акча алган жокмун. Сен ишиң боюнча мен бир эле ээс алгам, мен эчтеке алган эмесмин. Сен акчаң ортодо жана подельниктер, посредниктер жеп кеткен деп мага ачык эле айтты. Мен ошо боюнча жана видеом бар. Ошондо азыр мен сиздерге көрсөтөм, ошо видео боюнча кандай эмне деген.
ошондо болгон. Андан кийин дагы Асыл Талипова мага убада кылды, жана эме боюнча да эми ремонтун кылып берейин тиги бу депчи. Ал башка. Видеону көрүп турсак Видео боюнча ооба бир сире Асыл Талипов экөөбүз уруштук. Урушканга чейин акимдин алдында кыйкырыштык, эч кандай эмес жок. Мен ачык эле сөзүмдү айттым. Мына ал видео боюнча дагы мына. Телефонуң бу я. Мен телефонум, сен телефонуңбу? Жок, ооба, интрига сүйлөгөн жок. Мен тартып атам жөнүнө. Жөнүнө тартып атам. Эмнеге? Тартпай эле кой болду. Мен уруксат берген жокмун. Мен сени уруксат сурабайм. Сен общественный место жүрөсүң, общественный местода. Укугуң жок, мен уруксатым жок тартканга. Айтыңызчы, укугуң барбы же жокпу? Үйүңдү таап сен, үйүңдө жаша. Эчке деген жок, Үйүңдү бирөө таасың. наракка тур. Алмам телефон. Пока не надо. Жаман болсо Жок, мен жөнүнө тартып атам. Акимди тартып албайм даже. жамандап бүттү. Тартпа болду. Акимди тартып атам дейм, мен сени тартып атам. Урушар токтоткула. Тартпа бизде вообще. Провокатор. Жок, макул, мен тартып берейин, мага уруксат да. Жок, эмне кылсаң? Кайда $47.000 бердим. Мына, сүйлө, мына, сүйлө, мына, сүйлө. Бул кылыч деген Мына. сотрудниктен сатып. Ош сотрудник жөнүндө айт, айтпайсыңбы ошо? Айт ош сотрудник жөнүндө. Берген. Айт. Бул өзү билет. Айт дагы, мен билбейм дал боюнча. 47.000 сен мага бердиң. Посредник, пускай посредник күнөөлүү. Посредник күнөөлүү. Пускай посредник разбирать этсин, мен күнөөлүүмүн бана. Өзүчө чечишебиз азыр. Мен сени жамандаган жокмун дагы бир жолу. Өзүнчө чечишебиз азыр. Экөөбүз урушуп аябай ошо боюнча катуу уруштук аябай. Экөөбүз аябай урушуп, ошондон кийин дагы бир бул айтат, Асыл Талипова айтуу боюнча кечээ жакында эле сот болду. Соттон жолугуштук айтат, мен сенин акчаңды жеген эмесмин дейт. Мен сенин акчаңды алган эмесмин деп атат Асыл Талипова. Сенин акчаңды ортодо жана посредниктер жеген дейт. Мен ошондой эле сен эси мен тергөөгө чакырсаң, мен ошондой эле эме берем дейт да. Көрсөтмө берем деп атат. Ошентип айтып атат айтуусу боюнча. Азыркы учурда. Азыр эме боюнча айта кетсем, азыр сиздер кирип, азыр өзүбүз деле прокуратурадан сурап чыксак болот, кандай эмне жыйынтык келди, кандай. кабыл алам деди, кайсы прокурор? Райондун прокурору өзүбү. Кабыл алам деген жок, мен бияка келдим, эмнеге дегенде бул иш каралбай атат. Мен арызымды айтам деп прокурордун өзүнө айтайын деп келдим. Мурун келип кеткенсиз. Келип кеткен, буга чейин прокурордун өзү кабыл алган, замына ишти берген. Мына бул ишти аныктайды. Орун басарына, азыр орун басарына кирип, ошо иш боюнча сурайлы, эмне дейт экен, кандай жооп алат экен, азыр да кирип сурайлы, эмне дейт экен. Азыркы убакта бул мошенниктерге эч кандай закон жок окшойт. Азыр гүлдөн өнүгүп эле жүрөт. Чынын айткандачы, уже канча резонанстный новость болду. Бул нерсени уже давно эле чагылдырып, уже камаш керек болчу ал боюнча. Эч ким эчтекени камаган жок, дагы эле жүрөт свободада. Азыр ошо боюнча замына барабыз, эмесине сурайбыз, эмне кандай жумуш. Ичинде киши бар экен, киши чыккандан кийин анан маалымат алабыз, эмне дейт, кандай. Орун басарына келдиңизби? Мен ошо орун басарына келип, ишти прокурор өзү орун басарына тапшырган, арыз мунум айткам, түшүнүп, ооба сенин видеолоруң көрдүк, эмелериң көрдүк депчи, интернеттен көрүп, мындай жакшы эле реакция алган, ошо прокурордун өзүнө түздөн түз эме берген да, указание берген. Азыр көрөбүз эмне дейт экен, кандай жооп алат экен. Урматтуу кыргыз элим, мен Стоп беспредел каналыма кайрылган себеби, мен чындыкты издеп, акыйкатты издеп, ак менет тапкан, адал менет тапкан акчалардын баардыгын ошо укук коргоо органдары менен иликтеп, мен ишимди чечип берип, тезден тез чечип берүү үчүн Стоп беспредел каналына кайрылдым. Чындыкты чагылдырып бериңиздер деп сиздерден үмүт кылабыз. Эми бул дагы сиздер менен себеп болуп, ажыбызга жетсин деген үмүттөбүз баарыбыз. Соответствующий органдар баары иштесин деген ниеттебиз. Негеден азыркы учурда эч ким иштеп атат. Эч кандай мен майнап көргөн жокмун бердечи. Кыршаң жок болсо же башка бир немең жок болсо берден сен жолдо эле калып калат кезинде. То есть азыркы учурда именно домкрат керек экен, же артыңда эмең күчтүү болуш керек экен, же акчаң болуш керек экен, ошондой экен да. Мен карапайым элди эч ким карабай атат, эч ким укпай атат. Мен уже каным ичип бүттү буларчы. Жетет. Буга чейин кылган баарыбыз канча деген элди сыздатты буларчы. Түшүнөсүздөрбү? Канча деген карапайым эл сыздап жүрөт, ошо каякта бир мошенниктердин айынан
Аттарын атай кетесиң. Мошенник именно Асыл Талипова, Замиров Кылыч, Бектенов Нурбек. Бектенов Нурбек менен Замиров Кылыч менен лично өзү экөө акчаны алган. Асыл Талипова. Асыл Талиповдун компаниясы деп алган да бул. Ооба, Асыл менин үйүм деп саткан алар. Асыл Талиповдон мага мына могу справкаларды, задолженность жок деген справкаларды жазып берген, чек жазып берген, квитанция жазып берген, бери дагы эмне керек? Асыл Талипова өзү коюп атат. Андан кийин мага айтып атат, жана Бектенов Нурбек деген $6000 чалып сурап атат мага, еще карызсың депчи, экөө как будто Кылыч экөө ортодон алыш бериши бар окшойт, ошондон артып калган $6000 мага чалып, канча рет жолу чалып, уже $6000 бер деп. Андан мен канча жолу буларга чалдым, мен неме акчамды коюп берип койгула деп. Ана беребиз, мына беребиз, машина беребиз, тиги беребиз, муну беребиз деп уже 2 жылдан өтүп кетти, уже 2 жылдан өтүп кетти. Ал сенин 4 балаң бар, Менин 4 балам бар, азыркы үй бүлөдө биз деле аябай жаркын жашоодо жашаган жокпуз, Кудайга шүгүр, жашообуз өтүп атат, бирок мен бул балдардын ырыс-кызы, бул балдарымдын мен тапкан мээнетим, ак мээнетим, мен өзүмчө мурдагыда айтып кеткендей, бул мен Россиядан, Москвадан таап келген акчам, кредит алганым, мына ар бир мен буга чейин 2 жолу кредит алгам, ошо карыздарды бериш үчүн, бул да ал акчаны табыш оңой эмес, өтө Кыргызстанда. Эми ишенебиз, что Кыргызстанда закон, мыйзам иштейт, ошо биздин укугубузду коргоп берет деген үмүттө турабыз. Эми жакынкы арада ошо чечилип кетсе экен, ар бирибиздин көйгөйүбүз деген үмүттөбүз. Assalomu alaykum. Кандай сұрап келдіңіз, arkadaşlar? Jurnalistler birazdan şöyle gelin, sağ olun. Stokis'te dayanıklı var. Bu Ayşe'nin böyle var. Var benim. Бергенне бар. Бірақ 15 күннен бері жұмыс жоқ дейді ғой. Мына айта кетейин, урматтуу кыз элим. 15 күндөн бери эч кандай мен майнап көргөн жокмун. 5 күн мурун Аманбайкеге келип кеткем. Аманбайке прокурордун өзү как раз указаниясы менен өзү Байкеге ишти тапшырды эле. Байке менин жанымда чалып, следовательге чалып бардыгын айтып түшүндүргөн, мындай кыл деп. Бирок андан бери мен эч кандай жыйынтык көргөн жокмун. Айтты, сразу указание берди, алып кел тигилерди допрос кыл деди. Ошондон бери эч бирөөсү да келген жок. Бирөөсү да келген жок. Иштебей эле, ачык айта алам, иштебей эле. Мына бүгүн бардым следственный начальнигине, Асылбек Байкеге бардым. Асылбек Байке эми билип тур, что эмнеге мындай кылган жоксуң деп Азаматка тоже бир эки вопрос берди, следовательгечи. Аманбайке ошо боюнча айтып койсоңуз, мына мен сыдап жүрөм Аманбайке, чындыкты издеп. Сен 5 күн болду. 5 күн болду сизге келип кеткем. Мыйзам чегинде чечим кабыл алынат тергөө тарабынан. Бүгүнкү күнү сенин арызың боюнча текшерүү уланууда. Сенин ишиң боюнча текшерүү жүргүзүлүп, тергөө мөөнөтү узартылды. Тергөө мөөнөтү узартылганына байланыштуу азыр ошол керектүү документтердин баарын сурам жиберилип, ошонун жооптору келгенине жараша, анан сенин документтериң чогуу баарын биргеликте анализделип, анан тергөө тарабынан мыйзам чегинде чечим кабыл алынды. Бүгүнкү күндө сенин арызың боюнча текшерүү амалдары жүрүп жатат. Мен бүгүн эртең менен көчө күнүгө тергөөчү менен сүйлөшүп атам. Жанагы айткан сен адамдар ортомчулар, сен баягы непосредственно прямой покупатель болбой атпайсыңбы? Ортодо да башка бир балдар болуп атат. Алардын атына дагы соответствующий запростор берилип атат. Булардын жана сен айткан номер телефондору берилип, ал телефондор боюнча дагы соответствующий запростор берилип, ошонун баарын жыйынтыгы, жооптору келип туруп, анан ошонун жыйынтыгы менен мыйзам чегинде чечим кабыл алынат да. Аманбайке 15 күн болду. 15 күн ичинде хотя бы ошону чалып чыгарып койсо болот да. Жүрөт, мына шаарда жүрөт дейт. Бирөө келди, берди, айтып берет, что жүрөт, биякта эле жүрөт дейт. Бектен Нурбек боюнча айтып, берди эле жүрөт дейт. Бектен Нурбек. Аны мындай кылабыз. Иш жүрүшпөй атат деген эле мен максатта келип атам. Эмнеге ошо именно мен акчамды жеп алган адамдар жүрөт. Асыл мен бир чайлашып жүрөбү же эмне кылып жүрөбү билбейм. Бул асыл экөө подельник, баардык подельниктер булар мен алгандар. Эмнеге буларга иш козголбайт деген суроо мендечи. Эмнеге бул акчамды алып коюп, жөн эле алып коюп, болсун алып коюп, Асыл Талипов экөөбүз баягы октябрь айында акимдин алдында урушуштук экөөбүз. Аябай урушуп кеттик, чырылдап урушуп кеттик. Кадимге чейин сөгүскө чейин бар, ал мага кол көтөрдү, ошого чейин бар действительно. Анан баягы айтып кеткен, мен баягы прокурордун жанында айтып кеттим. Жана эме боюнча сиздер айтып атпайсыздарбы, тияктан мындай депчи, иш боюнча жана менден доверенность алган. То есть Асыл Талипова менден доверенность алган, то есть жана эме боюнчачы. Жана гражданский боюнча ал жөнүндө сизге да түшүндүргөн берип кеткем, негизи айтканда.
Эми азыр мага бир результат керек болуп атат. Эмнеге камалбай жүрөт ошо мошенник. Макул Асыл Талипованын артында домкрат 3 экен, анан 6 бала алып экен. Мен 4 балам бар, жашмын. Мен алдым. Акчаны мен таап берген мен этим өзүм. Хорошо, Азиз, мен сага азыр түшүндүрүп берейин. Сен Жок, түшүндүргөндө биякта эмоция алдырбай эле, мен просто как она айтып атам. Просто менин ишим эмнеге карап албайт? Бул резонанс болду. Бул 5 Кыргызстан көрдү, ишенесизби? Ар бир мага көчөдөн келип аткан ар бир айтып атат, ишиң болду, үйүңө сен жана алданып калган баласың деп ар бир менден сурап атат, ишенесизби? Ар ким эзи токтоп эле сурап атат. Айтып атам, Кудай буюрса чечилет деп. Министрдин өзү ким бергенин билбейм, министрдин өзү мага балдар жиберген, ошонун негизинде мен барып заявление жазып отуруп баардык нерсени толтургам. Ошондон кийин 15 күн өттү. Эч кандай реакция жок, эч кандай бир тергөө амалы жүрүп атат деген мен ошо майнап келдим да. Азиз, мен сага дагы бир жолу түшүндүрүп атам. Сенин арызыңды мисалы үчүн бирөө же жаап салып, же мындай карабай койгон жер жок. Сенин арызың боюнча материал арызым боюнча биринчи азыркы убакытта сенин арызың боюнча текшерүү амалдары жүрүп жатат. Анан сен непосредственно лично прокурорго приемго кирип чыктың, мага кирип чыктың. Бул биздин контролдо, жеке контролдо турат. Сен аны мындай туура эмес ойлобогуң. Айтып атпаймынбы, биз сенин материалың боюнча күнүгө тапшырма берип атабыз. Күнүгө тапшырма берип атабыз. Күнүгө тапшырма берип, эмнеге бүгүн келип тура албайт ошо, например, эмнеге ошо посредниктер келип, же Асыл Талипов өзү Асыл Талиповго кечирим. Мен сага мындай эме порядогун түшүндүрүп коеюн. Эми анын баары бир күндө болбойт. 15 күн өттү, 15 күн өттү. Айтып атам, мыйзам чегинде любой материалдын проверканын мөөнөтүн узартып, 10 күндөн 1 айга чейин узартылган мыйзам чегинде болот. Анан бул жакта эмнеге узартылып атат? Анткени сен айткан жанагы посредниктерди табыш керек болуп атат. Ал адамдарды табыш үчүн атайын тапшырма берилет. Ал адамдын аты жөнү ким экен деп атайын запрос берилет. Алардын ответтери келет. Анын баарын келгенден кийин Азиз официально түрдө келет. Ошо келгенден кийин аны айтып атпаймынбы, ошонун баарын совокупностьте алып туруп, далилдеп туруп, анан мыйзам чегинде чечим кабыл алынат. Мына ушул адам боюнча мен айтып атам, дагы бир жолу айтам. Асыл Талипов өзү айтып атат. Менден акчаны алган, Бектенов экөө алган, бул Замиров болчу, ошо Госструктурда иштеген да, бул кайсы жакта иштегенин билбейм. Ошодо иштеген, ошол боюнча, например, буну алып барып эле сразу камап салыш керек. Асыл Талиповго кошо камап салыш керек. Асыл Талипов боюнча мен сизге азыр список бердим. Бул жерде канча деген жабылып калган өзүңүз көрүп атасыз. Эми Асыл Талипов эмесин копиясын мага чыгып коесуң. Жагын салып бериңиз, ал сизге атайын бар. Менде бар, атайын сизге чыгардым. Эми менин ишим боюнча кандай эмеге жыйынтыкка келебиз, канча убакыт дагы керексиз, чтобы булар камалыш үчүн мен акчамды коюп койсун, баардыгы ошо ким алса, баардык акчамды коюп койсун. Мен ошол эле максатта келип атам. Мен чындыкка жетким келип атат. Эмнеге дегенде, булардын артында кандайдыр бир калкалай турган адамды домкраттары же эмелери бар, ошо карапайым элге эле закон иштеп калат, булар келгенде иштебей калабы деген мен ошол үчүн обидно болот да. Жок, Азиз, мен сага ачык эле айтып коеюн, бул жакта эч кандай андай жок. Мыйзам чегинде баардыгы болот. Бүгүнкү күндө мен сага дагы бир жолу кайталанып кетейин, текшерүү амалдары жүрүп атат. Сенин арызың боюнча, сенин материалың биздин жеке прокурордун контролунда турат. Жакын арада мыйзам чегинде чечим кабыл алынат деген. Мен сага айткам, буюрса могу азыр иш аракеттер келип атпайбы, ошонун ответтери келери менен сразу мыйзам чегинде чечим кабыл алынат тергөө тарабынан. Айтканды жаман көрбөң, следователь вообще иштеп атат. Мен күнүгө чалып атам. Эмнеге дегенде менин ишим аябай, ичинесизби, мен уже ден соолукту уже тиретип атам. Мен күнүгө ой басып эле эмне болду, эмне деп уже канча айдан бери уже аябай стресс алып калдычы. Түшүнүп мен мен сени туура түшүнүп атам, Азиз. Бирок сен бир эмени түшүнүп кой, бул баягы тергөө амалдары баардыгын мисалы үчүн сага айта бербейт да эмне кылып атканынчы. Ал следователь, ал баягы тайна следствие деген бар, ал баягы внутренний распорядок деген бар да. Сааты келгенде жанагындай допрос, очная ставка, ошондой бир следственный мероприятияларды өткөргөндө сени чакырат. Ага чейин сага айтпай эле тергөө боюнча керектүү амалдарын жүргүзө берет. Мен бирок ал сага күнүгө келип айта бербейт да, Азиз, мен сага мен бүгүн мындай жумуш кылдым, тигиндей жумуш кылдым депчи. Ал өзүнүн внутренний распорядогу бар, тергөөчүнүн өзүнүн кылган жумушу бар. Анын баарын эми сага күнүгө айта бербейт. Ооба, айта бербейт, бирок хотя бы мындай бир 15 күнүн ичинде хотя бы бир адамды чыгарып койсо болот да. Мен анын номерине чейин бердим, даже мына могу адам номери мына сүрөтүнө чейин көрсөттүм, даже баардык нерсесин бердим. Дагы эмне керек? Телефондо сүйлөшүп атат. Эгерде ошол адамдарды бүгүнкү күнгө чейин эч кандай кылып чакырбай, эч кандай чара көрбөсө, анда биз прокуратура тарабынан акт прокурорского реагирования деп коет. Биз тергөөчүнүн үстүнөн соответственно акт прокурорского реагирования деп анан жыйынтыгын аны сага билдирип коебуз. Ошол убакыт канча убакыт керек? Ошол убакыт мага жыйынтык көрсөткөнгө канча убакыт керек? Ошону эле айтып коюңузчу мага. Именно жанагы тергөөчү боюнча бүгүн эми суббота болуп калды да. Бүгүн рабочий күн, бирок мен ошо именно эртеменден бери ошо роводдо жүрдүм, ишенесизби? Роводдо жүрдүм, совещание болду, күттүм, 3 күн убакыт
3 күндөн кийин мен сага билдирем. 3 iş günü ошондо. Эми понедельник, вторник, среда күнү. Буюрса мен сага 3 күндүн ичинде Мен сизден суранат элем сизден мына карапайым элинен жана башкалардан. Именно могу мошенниктердин азыркы кылган иши негизи туура эмес. Ошол боюнча барып эле буларды сразу эле камап салыңыздарчы. Үчөөнү тең. Азыр Асыл Талипов жашынып жүрөт, мен 4 балам бар, 6 балам бар деп. Ал ошол негизин мен баягы айткандай эле бул уголовно иштен качыш үчүн гражданскийге виза алып барып, элди заблуждение кылып баягы түшүндүрдүм мен сизге туурабы? Доверие салуу боюнча жана башкалар боюнча сиздер айтып атасыздар, бияган уголовный иш козголбойт. Мен ушу иш боюнча мен уже юрист боло баштадым, ишенесиздерби? Журналист жакында журналист юрист болуп уже кылмыш иши козголбойт деп эч ким айткан жок, туурабы? Азыр булга Асыл Талиповго 50 эпизод бар экен. Мен кечээ жакында сотко бардым. Сотто каралып атат. Сотто каралып атат, бирок Асыл Талипова бул жеткен конченый адам экен. Мен дагы бир жолу айтам, бул негизинде. Жок, негизи айтам, бул акыркы адам экен, бул канча деген карапайым элди айылып жүрөт. Анын баарын биз билебиз. Анын баары сотто каралып атат. Азыр непосредственно сенин могу жазган арызың боюнча мен сага айттым. 3 күн, понедельник, вторник, средада мен сага жыйынтыгын айтып коем. Иш өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө аласыз. Мен личный Күнүгө чалып именно мен сага айтпадым го. Бул непосредственно прокурордун, менин орун басар катары менин контролумда. Бул иш боюнча биз тергөөчү менен күнүгө чалышып, күнүгө эмне тергөө амалдарын жүргүзгөн, кандай иштерди алып баратат, анын күнүгө такташып атабыз. Эми бирок анын баарын Азиз сага биз күнүгө айта бербейбиз. Ооба, айта бербейсиз. Ошо среда күнү келели, Кудай буюрса жакшы бир жыйынтыкты күтөбүз. Буюрса Ошо именно ошо эмени камап бериңиздерди суранам. Ошо мошенниктердин баардыгын мыйзам чегинде, ошо мыйзамдан ашып кетпеңиздер, просто мыйзам боюнча эле камап бериңиздерди суранам. Мен акчам алган, мен акчамды төлөп берсем болду. Рахмат. Азыр Октябрь райондук прокурордун орун басары кабыл алды. Атыңызды айтыңыз? Аман Абыкенов Аман. Аман мырза бизди кабыл алды. Абыкенов ошо 3 күн ичинде бул Азиздин ишин бизге жакшы бир жыйынтык беребиз дешти. Ошо 3 күнгө чейин биз күтүп турабыз, жыйынтыгын күтөбүз. Мен буга чейин кайрылып кеткендей эле бул каныбыз соруп бүттү буларчы, мошенниктерчи. Жетчү жерибизге жетти, кокобузга жетип калды. Эмне кыларыбызды билбей, биз ошо биздин укугубузду коргоп берет деп укук коргоо органдарына чейин келип атабыз дажечи. Күндөн күнгө ойлонуп, ой басып, ошо акыркы күчтөрүбүздү алып, ошо келип атабыз. Эмне кыларыбызды билбей калдык. Же булардын азыркы убакытта, азыркы заманда эмне закон кандай болуп калганын билбейм. Буларга жол түзүп берип койгонбу, зеленый коридор деп коет, мындай айтканда, жол түзүп берип койгонбу, алдамчыларга жол түзүп берип койгонбу, карапайым эл сыздап жүрөт, канча деген эл сыздап жүрөт. Бир эле мен эмесмин. Менин ошо ыйымды, менин сызымды, 4 балам ак мениетин, мен буга чейин айтып кеткен, Москвада мигрант болуп тапкан акчанын баардыгын булар коюп берсин, табып берсин, 1 сомуна чейин табып берсин. Мен терең ишенем, укук коргоо органдары буну жөн койбойт. Негизинде бул боюнча аябай Кыргызстан боюнча эле аябай катуу резонанстуу жаңылык болду. Элимен айланайын, ошо дагы бир жолу айтып кеткендей, элим кандай болобузда ошо менин акыбалымды сурап, комментарийдан ар нерсени жазып сурап турат. Эмне болду, бунун балам проблеманы чечип бергиле, көйгөйүн чечип бергиле деп. Эми билебиз, буга чейин биз юрист эмес экенбиз, жана башка эмес экенбиз, комментарий айткандай билип албайт белеңер дегендейчи. Бизге ишендирип сатканда, үйүңөр ремонт болуп берет, баардык эч кандай эчтеке кылбайсыңар, даже ламинатыңа чейин, стенаңа чейин полностью под ключ кылып берет деп саткан. Алдап саттыр, оказывается. Ошентип көчөдө жүрөм мен азырчы. Же үйдөн жок, же чүйдөн жок. Жөн турган адамды, мындай айтканда, бул мошенниктер болбосо мен жакшынакай жакын келечекте мошенниктер аттап кеткендей эле Асыл Талипова, мен бетин айтам, Асыл Талипова, Замиров Кылыч, анан жана Бектенов Нурбек деген. Менде сүрөттөрү бар, мына азыр көрсөтүп кетейин сиздерге. Мына Замиров Кылычтын азыр сүрөтү бар. Мына бул болсо Замиров Кылыч. Буга чейин ошо укук коргоо органдарында иштеген экен. Асыл Талипова бул боюнча дагы өзү айтты, маалымат берди. Анан Асыл Талипованын айтышы боюнча дагы, эми Асыл Талипова, конечно, ишене бербейм мен деле. Асыл Талипова айтып атат, что мен сен акчаңды жеген эмесмин, мага бир эле машина келген, сен акчаң ортодо алдамчылар жана өзү менен чогуу иштеген адамдар жеп кетти деп ал өзү айтып атат да, ошо айтышы боюнча. Көрө жатарбыз, эмки средага чейин Кудай буюрса жакшы жаңылыкты күтөбүз.
Урматтуу Стоп Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, өзүңүздөр билгендей, бул Азиз Ташбаевдин кайрылуу акимиятта сүйлөгөн сөзү бул Кыргызстан боюнча таркап аябай резонанс жараткан. Мына ушул маселенин каралып жатканына 15 күн болуптур. Октябрь рибиси азыркы учурда карап жатыптыр. Ошондой эле азыр Октябрь райондук прокуратурасына келдик. Прокурордун орун басары кабыл алды. 3 күндүн ичинде Азиздин иши боюнча толук маалыматты беребиз деп айтты да. Эми ошол 3 күн күтөбүз. 3 күн ичинде эмне жыйынтык болот, кайрадан келип, ошол убакта дагы чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Бизди акмалап туруңуздар. Көрүшкөнчө саламаттаңыздар.